Бул Алмалык айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты айылдагы 150ге жакын кожолуктун ден соолугун көзөмөлдөйт. Өткөн жумадагы жаан чачынга байланыштуу имараттын чатырынан тамчы тамып, ичине кирүү кооптонуу жаратып жатыптыр. 2016 жылдан бери ушул акыбал болуп калды да. Онун мурун жакшы эле эди. 2016 жылдан бери акыбал ушундай оор болуп калды. Балдарды көрүп чечинтип карап неме кылганга мүмкүн эмес. Жаан чачынга байланыштуу фаптын үстүнөн агып түшкөн тамчы мындагы маалымат баракчаларында минтип жараксыз абалга келтирген. Ошол эле учурда кош бойлуу энелер жана балдар тууралуу жазылган санитардык китепчелерди да суу басып учурда минтип жараксыз абалга келген. Имаратка кирүү кооптуу болуп калганын дубалдагы агып жаткан тамчылардан байкоого болот. Мындан улам эки дарыгер бөлмөдө отуруудан чочулап, калкты үйлөрүнө барып кароого аргасыз болуп жатышат. Өзүбүз дагы коркуп, үстүбүздү басып калабы деп коркобуз. Анан айыл кыдырып эле кечке эле обход кылып жүрөбүз. Ошо быйыл өткөндө 2 жолу 3 жолу бардым, ошо үкөлүп алып мындай неме болуп аткандачы коркуп кеттим, ошо түшөйүн деп калыптыр, ошонун ичиндеги көрүстө болушат ошо. Имарат чейрек кылым мурда шахтада эмгектенгендердин убактылуу дарылоо бөлүмү катары ачылган. Чатыры ошол кездеги ыкма боюнча жабылып, азыр жаанга туруштук бербей калган. Алмалык менен Ош шаарынын аралыгы алыс болгондуктан жергиликтүү тургундардын суранычы менен эски имаратка балдар жана аялдардын ден соолугун көзөмөлдөөгө уруксаат берилген. Коопсуздук маселеси биз имаратыбыз жок болгондон кийин биз анда эч кандай укугубуз да жок да. Кире албайбыз да. Себеби Ноокат районунун карамагына карайт ал жер. Даже бар бир нерсе биз курганга дагы укугубуз жок. Ушул маселе ачык боюнча эле турат. Алмалык жери Ноокат районуна, эли Ош шаарына карагандыктан мындагы социалдык объекттерди оңдоп түзөө көйгөйлүү маселе болуп турат. Ош шаардык мэриясы калкка көмөк көрсөтүү үчүн өкмөттөн бир нече ирет Алмалыктын жерин шаарга которуп берүүнү суранып келишет. Эгерде жогорку жактан жооп келсе, жергиликтүү тургундарга шарттар түзүлүп берилет дешет. Эске салсак, аталган имараттын кооптуу абалына азырынча эч бир кызмат текшерүү жүргүзүшө элек. Бегима Асанова, Азамбузриков, Ынтымак.